Азыркы билим берүү бул эртеңки кайтарымдуу келечек деп айтсак болот. Билим менен гана биз дүйнөнү өзгөртө алабыз. Биз быйыл пандемия, Баткен окуяларына, кымбатчылыкка карабастан жаңы 59 ошондой мектеп, 59 мектеп жана 12 бала бакчанын курулушун бүтүрүүгө жетиштик. Анын арасында Максат айылында дагы мектеп бар, Нарындагы контейнерде окуп аткан Абиров мектеби да бар. 6,6 ушул 6,5 миллион калкыбыздын 2 миллиону билим берүү менен байланышкан бала бакча, окуучу, студент, тарбиячы жана урматтуу мугалимдер. Алардын тагдырына эч бир пандемия жана башка шылтоолор, мен ойлойм, жолтоо болбошу керек. Билим берүү системасында быйыл баарыбыз уже барыңыздар уктуңуздар, 11 августта биз чечим кабыл алдык. 15 сентябрдан баштап окуу жылы мындан ары 15 сентябрдан баштап башталат. Бул эки фактордун негизинде кабыл алынды. Биринчиси бул элдин ден соолугу. 100 миңден ашык адамдын эмдөө иштеринен 1,8 миллион баланын тагдыры көз каранды деп айтсак болот. 1,8 миллион бала ушул үйүнө барат. Алар барып бүтүндөй өлкөнүн саламаттыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул убакыт аралыгында эмдөө иштери тийиштүү деңгээлде аяктаса, мен ойлойм, коомубузда коопсуз чөйрө түзүлмөкчү. Мындай шартта мугалимдер да, ата-энелер да балдарын окуу жылына эч кандай тоскоолдуксуз даярдай алышат деп биз ишенебиз. Экинчи фактор билим берүүнүн сапаты. Биз окууну салттуу режимде улантабыз деген ишенимде болуп жатабыз. 2 жылдан бери онлайн окуу жүргөндүктөн билим берүүнүн сапаты, мен ойлойм, бир аз төмөндөп кетти. Туура келип түшкөн маалыматтарга ылайык Кыргызстандагы билим берүү системасы онлайн окутууда кээ бир жетишкендиктерге жетти, бирок окуу процесси ушул жылы дагы онлайн форматта өткөрүү мүмкүн эместигин биз толук моюнга алышыбыз керек. Бир эле мисал, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, онлайн форматта жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы 19 жылга салыштырганда 20 жылы, былтыркы жылы, мурдагы жылга салыштырганда 123 балдан 120 балга чейин ылдыйлаган, башкача айтканда 3 балга ылдыйлап атат. Ал эми быйыл орточо көрсөткүч болгону 0,4 балга гана көбөйгөн. Мурунку жылдар орточо бал жыл сайын өсүп турса, 2-3 балга өсүп турса, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, онлайндагы көрсөткүч төмөндөп атат. Билим берүүнүн сапаты төмөндөп атат. Ошондуктан билим берүү уюмдарын офлайн форматка же болбосо ошо мектепке, университеттерге келип окуй турган биз шартты түзүшүбүз керек.